Кудайдан гана үмүттөн. Ыйык китепте жазылган эрежелер сенин принцибиң болуп калсын. Жүрөгүң сага шылырап турган кеңештер сага пайда алып келсин. Абуль Фарадж. Бул таңда Мехрон күндөгүдөй эртең менен эрте турду. Жуунуп таранып бакчага чыкты. Бирок бактан устатты таба алган жок. Устаттын жээн өспүрүм бала келип, устаттын тоодогу дарыяга кеткенин, Мехронду дагы баруусун суранганын айтты. Мехронго дарбазадан баштап тоого кетчү жолду көргөзүп коюп, өспүрүм үйгө кайра кетти. Мехрон болсо көргөзгөн жол менен тоону көздөй жөнөдү. Жол аны кичине капчагайга алып келди. Ал жерден жигит таптаза туп-тунук суу аккан кичине дарыяны көрдү. Дарыянын жээгинде 3 чоң таштар бар экен. Анын бирөөсүндө устат отуруптур. Ал Мехронду көрүп, өзүнүн жанына чакырды. Мен бул жерге кээде намаз окуганы жана жээктеп отурганы келип турам. Тоолор жана токтогой агып аткан суунун агымы, булардын баары күнүмдүк түйшүктөн алаксыганга жана башкы нерсеге ойду топтоого жардам берет. Бул дарыяны карасаң, ал убакытка окшош, кайдадыр агып кетип атат, кайра кайрылып келбейт. Биз ойлонбойбуз, жашообуздун ар бир минутасын биз бир эле жолу колдоно алабыз. Убакыт деле ошол. Ар бир өтүп кеткен көз ирмем кайрылып келбейт. Эгер сен ушул көз ирмемде же ушул саатта, күндө, айда бир нерсе жасай ала турган болсоң, бирок жасабасаң, сен шансыңды, мүмкүнчүлүгүңдү жоготтуң. Канчалаган ушундай мүмкүнчүлүктөрдү жалкоолуктун, чечкинсиздиктин жана эрктин жоктугунан колдон чыгарып атабыз. Көбүнчө адамдар өздөрүнө: мен азыр даяр эмесмин, мен качандыр бир кезде жасайм, качандыр бир кезде ийгиликтүү болом деп айтышат. Ошентип алар өздөрүн алдашат. Бүгүн жасай ала турган ишти эртеңкиге калтырып актаныштан эмне кереги бар? Сен төрөлдүңбү? Демек сен даярсың. Кийинкиге калтырыш үчүн айтылгандардын баары актануу болуп эсептелет. Алар ийгиликсиз адамдарга гана керек. А ийгиликтүү адамдар жыйынтык үчүн иштейт. Дарыянын шаркыраганын угуп атасыңбы? Устат колу менен жанынан агып аткан суунун агымын көргөздү. Мына ушинтип жашоонун да шаркыраганын укса болот. Ал бизге толук жана кызыктуу жашагыла, ар бир көз ирмемди баалагыла, кийин өткөзүп ийген мүмкүнчүлүктөр үчүн өкүнбөгөндөй болгула деп айтып турат. Бирок биз ал үндөрдү укпайбыз, жөн эле жүрө берген улантабыз. Бизге берилген эң кымбат убактыларыбызды максатсыз, ойлонбостон коротуп. Бизге жашоо эмнени айтып атат, ошону уга билишибиз керек. Бул өтө маанилүү. Кел сабакты ушул жерден жаратылыштан өтөбүз. Анын үстүнө бүгүнкү сабагыбыз башкы руханий мыйзамдардын бири Кудайдан гана үмүттөн дегенге арналат. Устат тоонун ары жагын агып көрүнбөй калып аткан дарыянын агымын карап турду да Мехронго бурулуп сөзүн улантты. Мен өмүр бою ушул мыйзамга башымды ийем жана ишенем. Эми көңүлүңдү бурсаң, мурдагы айтылган эрежелердин баары ушул законго дал келет. Эч убакта бирөөдөн үмүттөнбө. Ал сени көңүл калууга алып келет. Кудайдан гана үмүттөн. Өзүңдөн караганда Кудайдан көбүрөөк үмүттөн. Эгер сен Кудайга ишенип, баарын Кудайга койсоң, Кудайдын кудурети күчтүү, байлыктар, мүмкүнчүлүктөр, билимдер баары Кудайдыкы. Кудай гана жардам берет. Чындыгында ошондой. Мехрон, сен ойлойсуңбу? Кудай сага банк же бизнес бергиси келбейт, аяйт деп. Ага алардын кереги жок. Биз намаз окуганда сен Кудай биздин намазыбызды күтүп атат деп ойлойсуңбу? Кудай биздин молитваларыбызга муктаж болуп атат деп ойлойсуңбу? Андай эмес. Биз Кудайдын мээримине муктажбыз. Ошон үчүн ушуну ойлон. Биз Кудайдан үмүттөнгөндө, ал биздин үмүттөрүбүздү актап берет. Даже өзүңөн дагы үмүттөнбө. Билесиңби эмнеге? Устат Мехронду карады да жоопту күтпөстөн улантты. Анткени биз кээде өзүбүздү дагы алдайбыз. Азыр жасай турган ишти кийинкиге калтырабыз. Сенде балким мындай кырдаалдар болсо керек. Сен бир маселени чечерде жакын бир тааныштарыңдын бирине үмүттөнүп алгансың. Бирок ал ишеничиңди актаган жок. Башка эле бирөө сен тааныбаган эле жардам берди сага. Кээде башка эле адамдар жардамга келишет. Бул
өзүңө же бирөөдөн толугу менен үмүттөнбө дегенди билдирет. Мен дайыма максатыма өзүм жеткенге аракет кылчумун. Бирок кыйын убактарда мен туугандарымдан, досторумдан үмүттөнчүмүн деп Мехрон өз оюн айтты. Ушуга көңүл бур. Бардык биздин проблемалар, ийгиликсиздиктер бирөөлөрдүн жардамына, поддержкасына үмүттөнүп алгандыктан болот. Өзүңдүн жашооңду, көңүл калууларыңды анализдеп көрчү. Бул закон менин духовный наставнигимден үйрөнгөн эң негизги закон. Эч кимден үмүттөнбө. Кудайдан гана үмүттөн. Мисалы, сен ооруп калганда, жакшы айыгып кеткенди биринчи кимден сурайсың? Кудайданбы же врачтанбы? Сен врачтын кандай экенин карабайсың. Жашпы же карыбы, аялбы же эркекпи деп. Сен жөн гана жалынасың. А врач, дарылар булардын баары натыйжа. Демек, сен максат койгонуңда, маселе чечерде Кудайдан гана жардам сура. А калгандардын баары акча, туугандар, достор жана башкалар булардын баары натыйжа. Биз ойлойбуз, бизге бирөө жардам берди деп. А чындыгында алар аркылуу Кудай жардам берет бизге. Мен сага дагы бир нерсе айтам. Адамдар жашоо бир калыпта стабилдүү болуш керек деп ойлошот. Бирок андай болбойт. Жакшы жашоо образ бизди түз нерсеге алып барат. Мисалы, ал тургай Кудай өзү кээде түз болот. Кандайча түзмө-түз. Мисалы, адамдар көп иштеп эмгектенишип бир жыл бою. Анан кургакчылык болуп, бүт түшүмүн баары күйүп кетти. Адамдар эң кыйын абалга түшүп калышты. Же болбосо, мисалы, сенин тааныштарың көп жылдан бери үй жаныбарларын багып чоңойтуп иш кылчу. Бирок эпидемия болуп, малынын баары кырылып калды. Анан ошентип көбүнчө сүйлөшөт, кантип Кудайга ишенсе болот деп. Кимдир бирөө ийгиликке жеткиси келип, бүт күчүн жумшайт. Өзүнүн кыялына аз эле калганда ооруп калат. Кандайдыр бир жамандыктар, кырсыктар көп жылдан бери кылган эмгегибиздин жыйынтыгы талкалап салат. А бардык кургакчылыктар, эпидемиялар, оорулар жана башка кырсыктар Кудайдын буйругусуз болбойт. Эсиңде болсун, Кудай эмнени кылса дагы аныкы туура. Анткени биз билбейбиз мындан кийин бизди эмнелер күтүп атканын. Түшүнөсүңбү, Мехрон? Көбүнчө адамдар өздөрүнүн байлыгын аябай сүйүшөт. Үйүн, машинасын, кийимдерин, мебелдерин, сер буюмдарын жана башка. Кээде ушундай болот, телефонду бир жакка коюп унутуп калса, аны тапкычакты кайгырып, жаман эмоцияга алдырат өзүн. Көбүнчө религияларда айтылат. Материалдык байлык үчүн күнөө кылгандан көрө кедей болгон артык деп. Ошондуктан эгерде адам буюмдарына байланып алса, ал бул дүйнөдө, тиги дүйнөдө да кедей боюнча калат. Устат өзүнчө ойлонуп унчукпай калды. Мен анча түшүнбөй атам, эмне үчүн материалдык байлыкка байланып калганга болбойт? Бул жакшы эле да деп Мехрон устаттын оюн бузду. Миллионер болуу маданияты өзүнө 3 эрежени камтыйт. Экинчи эреже акчаны ар кандай формага салып бере билүү. Эгер биз материалдык баалуулуктарды, байлыктарды жакшы көрсөк, биз алардан айрылгыбыз келбейт. Аларды кармап турабыз. Биз аларга байланып турганда, андан чоң нерсеге умтулбайбыз. Эгерде адам өзүнүн буюмдарын абдан сүйүп баштаса, чындыгында ал аны жоготуп баштайт жана кедейчиликте калып калат. Биз материалдык байлыкка байланып калбашыбыз керек. Мисалы, сен өзүңдүн бизнесиңди курдуң, бирок сага жакшы сунуш келип калды. Анда аны сатып сал. Же сен жакшы үй курдуң, аны жакшы көрөсүң, баалайсың, бирок сага ал үй үчүн сага ыңгайлуу шартта сатууга сунуш түштү. Сатып сал. Материалдык байлыктын предметтерин бергенди үйрөн. Аларды акчанын формасына келтиргенди үйрөн. Буюмдарга байланба, ошондо батыраак байыйсың. Демек, Кудайдан гана үмүттөн деген сөздүн мааниси мындай. Айланаңдан уккан ар бир сунушка, бардык мүмкүнчүлүктөргө ишен. Аны издеп, жыйынтыктап жана максатка жеткизе турган мүмкүнчүлүктөрдү көрө бил. Бирок эсиңде болсун, Кудай стихиялуу, непосредственный. Сенде да оор моменттер болот. Ага карабастан дайыма акыркы максатты көрө билиш керек. Өзүңдүн кыялыңа ишен. Мисалы, багбан мөмө бактарына кам көрөт. Бирок бул жылы түшүм болбой калды.
кийинки жылы деле ошол эле картина. Бирок ал кам көргөндүн уланта берет. Акыры анын дагы ушунчалык түшүн берет, анын бардык расходдорун жаап, бардык үмүттөрү орундалат. Сен түшүндүңбү мен эмнени айткым келип атат? Бүгүндөн баштап Кудайдан гана үмүттөнөбүз. Мамлекеттен да эмес, президенттен да, начальниктен да эмес, эч кимден. Өзүңдүн жашооңду өзүң эле курушуң керек. Эң башкысы Кудайдан гана үмүттөнүү, руханий болуу. Бул түзмө-түз, анткени Кудай өзү түз. Ошондуктан эгерде сен адамдардан идеалдуулукту талап кыла берсең, жалгыз калышың мүмкүн. Сүйүнүш керек, эгерде жаныңдагы адам түз болсо. Мен дагы сени менен түз сүйлөшөм. Анткени мени ошентип тарбиялаган. Жашоо өзү ошондой. Сен канчалык көбүрөөк түз болсоң, ошончолук көп нерсеге жетесиң. Билесиңби эмнеге? Анткени бүткүл дүйнө сени бир калыпта жүргөнүңө көнгөн. Аялың сенин мүнөзүңдү билет. Досторуң сенин бардык артыкчылыктарыңды жана кемчиликтериңди билерин, сени жакшы түшүнөрүн айтышат. Сен дагы билесиң, туугандарыңдын кимиси берешен, кимиси сараң экенин, кимиси калп айтып, ким дайыма чындыкты айтарын. Кимден керектүү убакта жардам сурашты, кимден сурабай эле коюшту дагы, баары бир жардам бербесин билесиң андай кишинин. Демек бизди курчап турган адамдардан кандайдыр бир образ түзөбүз. Биз өзүбүздүн элесибизде кандай дүйнө түзүп алсак, ошондой кылып дүйнөнү көрөбүз. Эгер кандайдыр бир тууганың дайыма эле калп айтып жүргөн болсо, бирок ал бир күнү келип чындыкты айтса дагы сен ага ишенбейсиң. Башкалар дагы ага ишенбейт. Анткени аларда дагы кандайдыр бир кабыл алган образ түзүлгөн. Алардын да эсинде алар билген ар бир адамдын стереотиби сакталып калган. Эсиңде болсун, биз эмнени көрсөк ошого ишенебиз. Эсиңде болсун, биз эмнени көрсөк ошого ишенбейбиз. Биз эмнеге ишенсек ошону көрөбүз.